айтылган сөз аткарылабы? Мен силерге жооп беришим керек болуш. Али Акбар өзү расписка жазып берген. 27-синде точно берем, өлүп кетейин, эркекчи деген сөзү. Дубайга акчаны жөнөткөм дейт. Айткам эмнеге жөнөтөт? Эмнеге ачыктайсыз? Барбы? Бар. Ачыктаңыз. Эмнеге ачыктайм мен? Арабтарды биз багабыз или как? Мынакей азыр эшигин култап жатат. Суроолор көп, сизге жооп жок. Биз буга чейин 80 000 сом берсең, үй алып беребиз деп убада берген Ашар коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгүн жөнүндө иликтөө чыгарганбыз. Бул иликтөөдө биз Ашар анын ишмердүүлүгү каржы пирамидалардын схемасына окшош экенин далилдегенбиз. Биздин бул материал чыккандан кийин Ашардын директорумун деген Али Акбар Каныбек уулу бизге бир нече жолу жооп берип, үйлөрдү 15 күндөн кийин берип баштаарын убада кылган болчу. Андан кийин бир күн өтүп өтпөй топ балдар болуп бир жарандын башын жарып, унасын талкалап, акчасын тартып алууга шектелип, бир айга камакка алынган болчу. Ал эми азыр Али Акбар Каныбек уулу үй камагына чыкканы белгилүү болду. Мына бүгүн 27 декабрь саат 7 бизге Ашардан жабыркадым, акчамды бербей жатат деген адамдар бизге чалып, байланышып, кеңсесине келип берип койгулачы, үнүбүздү угуп берип койгулачы деп чакырышты. Мына биз азыр Ашар коомдук бирикмесинин кеңсесинин астында турабыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Анда эмесе азыр ал жакта эмне болуп жатканын чогуу көрөлү. Жаркынбек. Мамбетовна Жаркынбек. Эрлердин бардыгы акчасын ала албай жаткан кишилер. Асель, мынакей бала чакалары менен турат. Мына могу турпаңыз сөйлөп. Турпаңыз мынакей. Мына бир буту жок. Бир буту жок. Барыс чырымдап турабыз 27-синде акчаны бермегиле. 27 кайсы 27? Бүгүн 27-синде декабрда калтыбай акчаны беребиз дегенде. Күттүк. Мына акыркы убакытта чейин акчаны алып келип берем, мына минут берем деп күттүк. Келген жок, акча жок дейт. Аны чакырдык. Биз мында үнүбүз жетсин, эл көрсүн, эл алданбасын. Ошол мына сени чакырган. Азыр эми кандай жок болуп атат? Эмне деп ишендирип атасыз? Жок болот, акча жок. Жок. Жок деген кандай эми? Жок, азыр байке. Сөздү провокациялап. 8-де чейин бирөөлөр бермей экен. Бирөөлөр эмес, кимдер? Биздин талабыбыз. Акча каякта? Прозрачный документтерди көрсөткүлө ишенели. Болду, биз требованиябыз ошол болчу, ошону көрсөтөлү. Эмне кылам? Списоктон окуп берем. Болду, мынакей биздин. Канчасы жаздыңыздар эле? Ноябрдын 21-inde жазгам мен. Сиз, Бүгүн 27-синде берем деп Али Акбар кол коюп берген. Эмнеге кирген болбойт? Адамдар кирип атпайбы? Сиздер деген коомдук жайсыздар да. Коомдук жай деген билесизби кандай? Түшүнөсүз да? Адамдарга кызмат көрсөткөн жай. Кардарлар личный вопростар менен. Кардарлар личный вопрос дегенде кардарлардын вопросу менен биз да келдик. Бизди дагы чакырышып, ызычуу болуп. Иманалиев барбы? Жок. Угузуп тургулайсыз бул жакта. Эмне өзүнчө кандай? Биз эмне кылат экенбиз? Жазылбады байке. Списогун жазылбады жана. Просто биздин айтып аткан себебибиз нарындан, көлдөн, алыс жактан келгендер бар. Эртең кетип калабыз, дагы качан келебиз деп атышат. Биз кайра келип атабыз. Канчанчы жолу келишиңиз? Каяктан келдиңиз? 3-чү жолу келишим азыр. Каяктан келдиңиз беке? Шымкенттен келдим. Жок, келип кеткендерим баарын ошо жол киресин чыгарып береби анда. Улам эмне чөт. Хатанова Замира барбы? Али Акбар мырза суроо деп койсоңуз. Эже мага, пожалуйста, жол ойлонуш. Жок, мындайда Самарта Улан барбы? Суроолордон коркпоңуз. Жок, суроолордон коркпоңуз. Менде мындай суроо. Кантип берилет? Үйлөр кантип берилет? Берилип атканда көрөсүз. Качан берилет? 20-сынан баштап бериле баштайт. 20 кайсы 20? Январьдын 20-сынан. Жок, просто. Мынакей, эми суроо анда. Бул адамдарга ошондо 8 январдан баштап 8 январда акчасын кайтарып берүүчүлөргө берет экенсиз. Акчасын кайтарып берген силер ойлогула, менин аркамда катталган 500дөн ашык адам турат. Акчасын төгүп. Алардын баары наоборот башымды куттуктап келип атышат, жакшы сөздөрүн айтып келип атышат. Бул жакта арыз жазган 51 эле адам. Ошо жана 80 000 сом акчасын кайра 650 киши ошондо толду. 650 адам толо элек. Бизде биринчи стартапта жана башында айткандай эле 150 адам үй салып сатып берүү боло берет. Параллельно каттоо дагы жүрө берет. Түшүндүрө алдымбы?
Ошондо 650 киши толо электе эле үйлөрүн берип баштасаңыз болобу? Болот. Ошентип берип баштаган атабыз. Эмнеге жылып атат мындай датасы? Эмнеге кармап атат? Мен айтып атам, силер жалган жала менен каматып ийсиңер, 1 ай тиякта жаттым, анан жалган жала деп айтпаңыз, Сураныч. Бул жерде бардыгы биз далил менен чыгарганбыз. Далил, ошол далил экен. Унутуп калсаңыз кайра көрүп чыгыңыз видеолоруңузду. Ой, көргөн да жокмун мен. Көрбөсөңүз билбей жалган жала деп айта бересиз да. Мына ушундай жарандар келип отыруптур, мынакей көрүп атам байкелерди, бала чакасы менен жүрүшөт бул жерде. Булардын чыгымдары да бар экен, жол чыгымын айтышып атат. Убактысы бар, энергиясы бар дегендей. Анан кийин айтылган сөзүңүздү аткарасызбы? Бир нерсе. Мен ушул жерден сизге суроо берейин, үзүп салбай чыгарыңыз, элдин баары тең көрүп атат. Мояктагы интервьюнун 20 минут сүйлөгөн, мен өзүм камерага тартып алып билесизби? 10 минуттун чыгарып. Сиз ал интервьюңузда өтө ашыкча нерселерди сүйлөдүңүз, отуруп алып, суроо эле Анне мен кылган жакшылыктарымды жооп берсеңиз. Эмнеге мен чыгарган жакшылыктарыңызды сиз мындай по факту көрсөтүңүз, чыгаралы. А отуруп алып сүйлөй берген баарыбыз сүйлөй беребиз. Мен силерге окшоп мактана берем. Биз мактанган жокпуз. Мен суроо берип атам сизге. Айтылган сөз аткарылабы? Мен силерге жооп беришим керек ошондо. Анткени элге жооп берип атам да, мен аткарып атам, значит аткарылат. Эмнеге даталары жылып атат? Эмнеге айтам мен, эмне милдеттүүмүн? Мейли, бир суроо. Даталары эмнеге жылып атат үйдү? Эмнеге берип баштап айтасыздар? Каматканыңыз үчүн жылып кетти деп айтып атам. Камалганыңыз үчүн бунун кандай тиешеси бар? Ашар өзү иштеп атат деп айтып атпайсыздарбы? Ашар иштеп атты, конечно. Иштеп аттı го. Адамдар дагы деле катталып аттı го. Анан мен бул жакта өзүм болушум керек, как генеральный директор. Же эмне ошол 3 миллион сом анан каалаган үйүңдү деп туруп дагы сүйлөп турсуз. 3 миллион сомдук гана. Сиздин жарнамаларыңызда бар ал? Мен жарнамаларыңыздан көрсөтүп бере алам аны. Ооба, 3 миллион сомго чейин мен арзан. Мынакей демөөрчүңүздү ачыктаңыз эми ушул жерден. Эмнеге ачыктайм? Демөөрчүңүз барбы? Бар. Ачыктаңыз. Эмнеге ачыктайм мен? Эмнеге ачыктабайсыз? Жо эмнеге ачыктайм мен? Ушунча элди эмне деп ишендириңиз? Азыр 1 минут. Динге ишенесизби? Суроо. Жакпайт мындай нерсе силерге, көрдүңөрбү? Динге ишенесизби? Силер деген динди жаманбай туралы. Жаманган эмес. Динди жаманбай тургула. Силер ошол. Биз билебиз, аферисттердин бардыгы дин менен динге жаманабы ишин кылат. Тилиңизге кичине ээ болуп сүйлөңүз, хорошо? Ээ болуп эле сүйлөп атам, келиңиз айтышпай. Сөздүн ачыгы жаман көрбөңүз. Мен сиз менен мага сүйлөшкөн неприятно болот. Дөөлөт бар бия, дөөлөт. Мага дагы. Сиз Ашардын директору катары жооп беришиңиз керек да. Ой, силерге убагында жооп берген бурмалап көрүнгөн калпты чыгарбай эле коебуз, пожалуйста. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүз, азыр Ашардын директору Али Акбар Каныбековдун бизге жообу ушундай болду. 21-нде келгенбиз. Общий, анан бияка келген элдер күбө болгон. Бул Али Акбар өзү расписка жазып берген. 27-синде точно берем, өлүп кетейин, эркекчи деген сөзү. 27-си келдик, саат 10дон бери күтүп турабыз. Мына саат 7 болду уже. Келип, акчабыз жок, эми 8 январга күтүп турууга деп атат да. Али Акбар күнү 21 келди. 21 келгенде ушинтип акча жок болуп атат, Дубайда дейт. Эмнеге Дубайда десек, ошондой процесстери бар, ошондой дейт да. Кандай проценттер? Ана көрсөт, кайсы банк менен иштешесиң, кайсы эме менен перевод кылдың десек, мен Цыганская почта менен иштейм, обменка менен иштейм деп ачык айтпай койду. Канча салдыңыз эле? 80 миң. 80 миң берген. Анан 2 айлыкты төлөгөмүн. 2 ай 4200дөн 8400 төлөгөмүн. Анан ошол акчаны кайтарып бербейбиз деп айтышат. Силер буздуңар договорду дейт. Бирөөсүнө могу жерде бирөөгө кол берип, мен Кара Балтадан келип атам десе, 10 миң кошуп берем сизге деп жөнөткөн. Анан мени сөзсүз берем сиздин акчаңызды. Анан 4200дөндү кандай кыласың, бересиңби десем, макул сиздин берем деп ошенткен. Үй алам дедиңиз беле же? Ооба, үйүм жок. Анан ишенип айтып атса, кел, биз да үмүттөнүп келип анан. Менин биздин талабыбыз ошол эле болчу. Биз чатак деле салбайт элек, силерди деле чакырбайт элек. Бизге документти көрсөткүлө. Кана акча, каякта көрсөтүп прозрачно болсун, биз ишенели десек, Дубайга акчаны жөнөткөм дейт. Ака эмнеге жөнөтөт? Кстати, ака жөнөтүп арабтарды биз багабызбы или как? Я так не понял. Биз да ишендик да. Ишенип, кой биз да үйдү болуп алалы, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп биз да ишенип бердик. Анан кайра жалгандары полный чыкты да. Полный чыккандан кийин 4200 сомдо берген ушу. Bir aydыкынчы. Андан кийин заявление жаздык, андан берген жокпуз да. Эми азыр кайра ала албай отурабыз ошол жерде. Келинчегим балам менен келген. Саат 2-де келген.
Азыр ошондон бери азыр ошо жүрөбүз ала албайт. Эми биз деле сүйүнөбүз да. Эми 80 миң берип нар жакка 130 миң эле кошуп берет экенбиз. Ошо менен үйлүү болуп алалы деген ой болчу. Булар кыйынбай кыргызбыз да. Тиги TikTok эмеге чыккандан уялышып атат, туугандарынан уялышып атат. Ошол. Чында беде ачыкка чыгарышыбыз керек болчу. Мынакей азыр бул жакта Али Акбар Каныбек уулу менен кошо бир нече адам кирип алышып, биз билбейбиз, тизме такташып атабы же өз ара бир сүйлөшүүлөр жүрүп атабы. Айтор бул жигит бул жерде туруп алып, бизди дагы киргизбей кайтарып турган маалы. Өзүм иштеген акчаман үй алайын деп ошо үй алайын деп калып ошончо студент экенсиз, студент анан кийин мага окшогон албаңыздан деп нерсе айтып элем. Али Акбар мырза, сиз деген Дубайга акча жөнөттүм деп айткан турбайсызбы? Ошо Дубайга эмне акча жөнөттүңүз? Бул жерде кээ кардарларыңызга айтып турсуз го, Дубайга акча жөнөтүп атам. Эмне акча эле ушул? Кардарлардыкын Дубайга жөнөтүп атасызбы? Эмне себептен? Ал биздин жумуштун талабы ошондой. Кандай талабы? Талабы ошондой. Дубайдан кандай? Дубайдан үй салынып бияка жиберилеби же кандай болот? Ал өзүңүздүн акыл эсиңерге жараша ошо. Сиз түшүндүрүп берсеңиз, мына кардарларыбыз дагы түшүнбөй атат, сурап атат, түшүндүрүп берсеңиз. Биз акчаны жоголуп кетпеш үчүн ошол Дубайда өзүбүз ошол жакта сактайбыз акчаны. Возвратка жазганда арыз келип атпайбы бизге? Ошол арызын тиркеп туруп, бизде жана өзүнүн колунда бир экземпляр кетип атпайбы? Ошол арыз менен ошол эмени кетиребиз. Биз ойлобогула азыр могул жактан да ушунда сураныч сизден. Бир сураныч чыгарсаңыз. Ошондо возвраттар уже 300дөн ашык адам кетти. Ошондо эмне үчүн Дубайда сакташ керек? Кыргызстанда сактаса болбойбу ал акчаны? Жок, Кыргызстанда болбойт. Эмнеге? Биздин талап ошондой. Өзүнүн жумуштун райдер ошондой. Ал кандай талап бул? Кайсы талап? Кайсы банк менен иштешип атасыз? Медиахаб каякта сактайт? Зарплаталар Туруңуз, биз Медиахаб эмес, Ашар жөнүндө сөз кылып атабыз. Медиахабтын жабырлануучулары жок, Ашардын жабырлануучулары. Ошо сиз акчаны кантип сактайсыңыз зарплатаны? Сиз биздин акчабызга кызыкпай эле коюңуз. Бул жерде азыр 650 кишинин 650 кишинин табамы менен турабыз бул жерде. Сиз айтсаңыз, Дубайга эмнеге акча сактап, Кыргызстанда сактаса болбойт ал акчаны? Өзүңүздөр көргөндөй, биздин суроолордон кайра-кайра качып эле, эшикти бекитип эле ушундай болуп атат. Мынакей азыр эшигин култап жатат. Өзүңүздөр окусаңыздар. Бул жерде кээ бир кардарлар айтып жатышат, бизге азыр кийинки катталган кардарлардын акчасын силерге берем, күтө тургула деп убада берип жатыптыр. Бирок мындан кийинки катталган кардарларга алардын акчасын кандай кылат? Аларга каяктан акча алып берет? Түшүнүксүз. Али Акбар мырза, сиз деп айткан турбайсызбы? Кийинки келген кардарларга ошолордун акчаларын силерге беребиз деген турбайсызбы? Суроодан качпай турсаңыз. Али Акбар мырза, сиз азыр биздин качып кеткениңиз менен көйгөйдөн качып турбайсыз да? Кетип калды окшойт, Сиз акча салдыңыз беле, катталдыңыз беле? Мен сизге отчет бергидей түшүнүктүү сиздики. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде топ адамдар бар болчу. Али Акбар Каныбек уулу азыр офисин керек болсо ачык таштап чыгып кетти. Кайда кетти, эмнеге кетти? Бизге жооп берген жок. Үйлөрдү январь айынан баштап берип баштайм деп дагы да убадасын берди. Бирок биздин суроолорго толук жооп берген жок. Сиздер менен мен Айсел Шамилова болдум. Каналга катталыңыз, аман туруңуз.